Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Биздин бүгүнкү сабагыбыз Canva тиркемеси аркылуу дизайндарды жасоо деген темада болмокчу. Ал үчүн биз кадимки эле Google Chrome'го киребиз. Мындан биз Canva программасын жазып, Canva программасын жүктөп алабыз. Бул Canva программасы Google Chrome аркылуу ноутбукка жүктөп да алсак болот. Жана биз бул жерден жүктөөдө логин паролдорубузду сурайт. Булар боюнча биз регистрация болсок болот. Жана телефондо да иштейт. Телефондон биз Play Market'тен Canva программасын жүктөп алуу жолу менен иштетсек болот. Бул жерден Canva программасы башка дизайндарга караганда бизге сапаттуу жасап берет. Биз бул жерде Canva программасынын бир канча дизайндары менен таанышсак болот. Плакат, логотип жасасак болот, видео жасасак болот, презентация жасасак болот. Биз бул жерден мынакей түрлүү маалымат аркылуу биз көптөгөн мугалимдердин иш аракетине жеңилдетүү жолдорун таап алсак болот. Бул жерде биз сертификат жасасак болот, өзүбүздүн резюмебизди сапаттуу кылып жасасак болот. Жана ошондой эле чакыруу барактарын, ыраазычылык каттарды жасасак болот. Бул бизге бир канча сапаттуу маалыматты берет. Биз бул жерден мынакей муну тандап ала турган болсок, муну алабыз дагы. Бул жерге биз өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Телефонубузбу же ноутбукпу, бул жерге биз сүрөттөрдү да жүктөп алсак болот. Жана башка видеолорду да жүктөсөк болот. Мынакей бул жерден биз фото, элемент, текст, музыка да койсок болот, видео койсок болот, фонун өзгөртсөк болот, жана сүрөттөрдү жүктөп келсек болот. Бул жерден биз бул сөзгө келип, бул сөздү алмаштырсак да болот. Же болбосо бул жазуунун биз башка түскө да айландырып жазсак болот. Бул жерде биз Canva программасынын эки кызматы бар. Canva программасы бекер дагы бизге дизайндарды сунуш кылат, жана кандайдыр бир бесплатный дизайндары да бар. Аларды дагы өзүбүздүн аракетибизге жараша таап алсак болот. Бул жерден биз сөздөрдү жазууда өчүрүп алабыз дагы. Урматтуу биз мисалы апабызга 8-мартка карата жасай турган болсок, биз бул жерден урматтуу апаке, бул жерге 8-март майрамыңыз менен деп мынакей биз өзүбүздүн ата энелерибизге дагы куттуктоолорду жөнөтсөк болот. Бул жерге кандайдыр бир каалоо тилектерди кошобуз. Мына ушундай жолдор менен биз бир канча жаңы маалыматтарды жасасак болот. Мен булар боюнча дагы
Бұл сайтқа катталып, өзүмдүн мондай дизайндарды жасагам. Бир эле дизайнды эмес, биз бир дизайнга бир канча сүрөттөрдү да кошумча киргизсек болот. Мынакей мен Санарип академия конкурсунда окуп, бул жерде Санарип мугалимдин ийгиликтери деп жасагам. Бул жерде Мультурок сайты боюнча алынган сертификат. Бул жерде ошол менин көз карашымда балдар 3 түргө бөлүнөт деп айтылган Силвананын сөздөрүн кошкон. Эми бул жерге биз бир эле бул сүрөт, сөздөр эмес, мындай видеону дагы койсок болот. Бул жердеги видео анда эмесе баарыңыздарга ийгилик каалайм. Баардык ошол Canva программасын колдонуп, сапаттуу дизайндарды жасасаңыздар болот.